экономикалык амнистияны жарыялады дагы, анан Матраевден 2 миллиард сом өндүрдүк деп койду да. Бул жерде мен так айтып кетейин, таптакыр эки башка нерсе. Эл экөөнү бириктирип албаш керек, аралаштырып албаш керек. Экономикалык амнистия бул мамлекеттен уурдап, элди сызга отургузган коррупционерлерге берилбейт. Андай коррупционерлер, коррупция деген өтө оор берене, элдин мүлкүн кайтарышы керек бир тыйынына чейин. Жана убагында элди сызга отургузган үчүн, жетим жесирдин, кары картаңдын акысын жеген үчүн аягына чейин камалышы керек. Экономикалык амнистия деген убагында айланын жоктугунан мыйзамсыз иштерге барып ийген ишкерлерге берилет. Салык төлөбөй калгандарга берилет. Монополия кылып ийгендерге берилет. Же болбосо жана банк ишмердигинде көз боёчулук кылып ийгендерге берилет. Ал эми мамлекетти тоногон, мамлекетке бүт урук тууганы менен кирип алып, оң колун салып алгандардын акысы ал түрмө. Жана уурдагандарын элге толук кайтаруу. Коррупцияга каршы күрөш болгон жок. Тандалма деп айтканга дагы ооз барбайт. Деги эле мындай бир колго илинерлик, сүйүнөрлүк результатты көргөн жокпуз. Кайсы бир система оңолуп, кайсы бир жер, кайсы бир тармак бир өнүгүп баштаганын көрдүңүзбү сиз? Көргөн жокпуз да. Бардыгы эле белчесинен, кокосунан батып отурбайбы коррупцияга? Кичине бир сөм өйдө саздан чыкканын көргөн жокпуз да.